Азыркы учурда Osman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясынын 3-чү учагы Dash 8Q400 Бишкектен нарынга каттам аткарууга даярданып жатат. Бүгүнкү 12 жылдан бери ичинде полеттоо аркаланган эмес, 12 жылдын ичинде биринчи келип жатабыз. Сезимибиз аябай жакшы келип алдык. Аман эсен, адамдар баары ыраазы, баары жакшы. Жеке эле нарын эмес, Кыргызстан боюнча аэропорттун баары тең жаңырып, ana ушундай ачылыштар көп болуп атат. Ошол көп аэропорттун арасында биздин Нарын аэропортундагы бүгүнкү биринчи жүргүнчүлөр каттамын кабыл алып атабыз. Биринчи жүргүнчү Бишкектен Нарынга 57 пассажир келди. Бизден эми азыр кайра 40 канча пассажир учуп кеткен атат даярдар. Саатына 100 жүргүнчү кабыл алчу аэробекет курулду. Анан бул аэробекет жаңы реконструкциядан өтүп, жаңы заманбап барлык нерсе менен камсыздалды. Азырынча биринчи жумасына бир рейс болуп атат. Мен Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну болом. Өз жашым 78-ге келдим. Ушул аэропорт самолет мыкты самолет экен. Биринчи сапар келип конуп атат. Биз дагы бир кичинекей небере кызым самолет менен алып кетем ата дегенден ошого түшүп келдик. Мыкты экен айланайын. Ушул өркүнүңөр өссүн, эл журтубузда тынччылык болсун. Ушундай эле рейсиңер көбөйүп, эл ташыган кызматыңар көбөйсүн. Чоң рахмат. Жакшы жумуш экен, жакшы экен. Машина менен эртең менен чыгып кетишинде келебиз да. Шаарга баралы дегенде. Анан шаардан 30 мүнөттө бир жерге келип калат экенсиң, жыргалы эле да. Жарандар бул убакытка чейин унаа менен 4-4,5 сааттын тегерегинде Бишкектен Нарынга келишсе, бүгүндөн баштап жаңы учак менен 40 мүнөттүн ичинде жете алышат. Ал эми билеттин баасы 2100 сомдон башталат. Нурсултан Болотбеков, Кабар маалымат агенттиги.